Өмір бізден өтіп кетсе, ел эмгектен эскерсин деп Алы Токонбаев айткандай, артында айтылган жакшы сөзү, жасаган иши менен элдин эсинде калган инсандарыбыз арбын. Алардын бири Улуу Ата Мекендик согуштун жана эмгектин ардагери, белгилүү чарбакер инсан Жекшиналы Камбаров. Жекшиналы Камбаров 1911 жылы Талас району Шумкар айылында туулган. 1922-1926 жылдары Жамбылдагы мектеп-интернатта окуган. Жөнөкөй жумушчудан тартып, башкармалыкка чейин эмгектенип, кийин финанс жаатында үзүлүү иштеп, өзүнүн ак эмгеги менен эл кадырына ээ болгон инсан. Айрыкча багбанчы, агроном катары Талас району аймагындагы токой аянттарын, мөмө жемиш бактарын отургузуп, өстүрүүгө зор эмгек жумшаган. Мен адам Камбаров Жекшиналы Орто Кошойдо туулуп өсүптүр, 11-жылы төрөлүптүр. Ал убакта число жок, жаз айында төрөлгөм дечи. Анан айыкта мектеп жок ал кезде. Анан медреседе окушуптур. Бир молдо бар экен, ошол жерде араб немесин окушкан экен. Ал Орто Кошойдо Жалаңайса Байсейиттен Өмүралиев Үсөнбек экөө мындай жолдош тең өскөн. Анан ошо аксакал экөө Жамбылда интернат бар экен, жатак интернат. Анан ошол жакта окушуптур. Анан айтчы, каникулда жөө барып келчүбүз. Жолдо түнөп ушинтип келчү керек деп. Андан кийин атам немеге тапшырыптыр. Ташкентте окуу жерлер, Ташкентте автодорожный Көлбаев туннелди салган, ошо Көлбаев менен окугам дечи. Анан ооруп калып, ал окуусу бүтпөй калыптыр. Анан кийин 32-жылдары партийный школго окуп, партиянын ал убакта партия кайсы жака, кайсы кызматка жибербесин барып иштечкен. Анан мына партийный кызматтарда иштеген атам. Жекшиналы ата 1926 жылдан 1930 жылдарга чейин Фрунзе шаарындагы партиялык мектепте билим алып, финансылык тармакта өзүнүн билимин жогорулаткан. 1932 жылы КПССтин мүчөлүгүнө кабыл алынган. 1937 жылы башталган репрессияда Жекшиналы ата дагы жалган жала менен камалган. Репрессия убагында биз ушунчалык кыйынчылыкка турганбыз. Репрессия убагында баягы чоң билимдүүлөрдүн баарын өзүңүздөр билесиздер, тиги Атабейттен атышкан, андан кийинки билимдүүлөр да камаптыр да. Анан буларды мурду саалындай кыйшыгыраак болчу, айтчы да ток менен дирилдетип, бизди аябай кыйнаган, ошондон мурдум кыйшайган, мурдум түз эле болчу деп калчы. Анан кийин 11 күн калп айтпагыла, мен 11 күн атууда турганда да калп айткан эмесмин деп айтып отурчу. Анан 11 күн баягы ырайымдуу солдаттар кайтарганда койнуна стаканга суу алып келип жуткуруп кетет дейт. А ырайымсыз болгондо ачка турчубуз. 11 күн минтип кыймылдасак эле шишке сайылчубуз дейт. Шиш коюп койгон дейт да. Анан кыймылдабай туруп, анан Ежовдун чыккынчылыгы билингенден кийин буларды бошоткондо өтүк буттары шишип кетип, өтүгүбүздү кесип чыгарып алган деп айтчы да ушу. Анан биз ушундай кыйынчылыкта да чыдаганбыз, эч качан калп айтпагыла, бирөөнүн эмгегин жебегиле деп ушу бизди аябай чынчылыкка тарбиялаптыр. Андан соң 1943 жылга чейин андагы Будени районундагы Сбербанктын жетекчиси болуп үзүлүү эмгектенген. Жекшиналы ата 1941 жылы башталып, 1945 жылы аяктаган Улуу Ата Мекендик согушка чакырылып, Кавказда, Литвада, Латвияда болгон. Фашисттик баскынчыларга каршы күрөшүп, өз эл жерине жеңиш менен кайтып келген сыймыктуу ардагерлердин бири болгон. Согуш таласында анташкан достору менен 33 жылдан кийин Нарын жергесиндеги жолугушуусун уул кыздары бүгүн да сыймыктануу менен айтып келишет. Атам Ата Мекендик согушка катышкан. 43 жылы чакырылып, ошол жактан Кыргызстандан 3 кыргыз бир полкто болушуп, ошол жерден согуштук өстөй кетишкенде, бөлүнгөндө 3 тарапка бөлүнүп калышат экен. Ошондо 3 анташып, эгер
тирүү келсек, дос болуп, үй бүлөлөрүбүз менен катташып, жакшы мамиледе болуп дос бололу. Эгер кайтпай калсак, акыреттик дос бололу деп антташып, анан согушту көздөй кетишкен экен. Ошондон кийин согушта болушуп, аман эсен келишип, мисалы Мүсүралиев Керим Нарындан, Садыр чоң ата тоже Жанузаков Садык деген тоже Нарындан, анан ошо атам Таластан экен. Анан үчөө аман эсен кайтышып, өз айылдарына келишиптир. Бирок ошо согушка кеткен бойдон эме кабар алышпаптыр бири-биринен. Кийин издеп папам ошо 33 жылдан кийин Нарынга барат экен. Нарынга барып ошо издеп Мүсүралиев Керим деген Айша табысты таап, жолугушуп, анан аябай эздешип, 33 жылдан кийин ушундай жолугушуу болуп, анан кийин кайтып баратып, редакцияга кирип, Нарын газетасына жоокерлердин жолугушуу деген интервью берип кетиптир. Андан кийин ошонун негизинде Адам жана коом деген окуучулардын 5-класс окуучулардын китебине 33 жылдан кийин ардагерлердин жолугушуу деп чагылдырылган. Анан эми ошо Аяша табыстын балдары дагы ушундай эскеришип айтып келишет. Ошол атаңыздар ушундай өтө грамотный, өтө кемеңгер адам экен. Ошо кетип баратып, ошол мезгилде ошол редакцияга кирип интервью берип, маек берип кеткен. Эч ким ойлогон эмес. Качан газетага чыкканда гана биз билип калдык, көрдүк деп. Мынакей азыркы учурда биз ошо Айша табыстын балдары менен жолугушуп, кайра катташып, жакшы мамиледе болуп атабыз. Жекшиналы Камбаров согуштан кийин тактап айтканда 1946 жылдан 1950 жылга чейин Госбанктын жетекчиси, 1950 жылдан 1953 жылга чейин Талас районундагы Үчемче колхозунун башкармасынын төрагасы болуп иштеген. Жекшиналы ата кийин Будений райкомунда бөлүм башчы, кайрадан Сбербанктын башчысы болуп эмгек жолун уланткан. 1962 жылдан тартып 10 жыл Талас райондук жол чарба башкармалыгында мастер болуп иштеп, Каракол Кумбел жолунун курулушуна активдүү катышкан. Жекшиналы Камбаров 1972 жылы ардактуу эс алууга чыккандан кийин эмгек кызыл туу ордендүү Каракол колхозунун башкармасынын төрагасы Рысбек Айдыралиевдин чакыруусу менен аталган колхоздо багбанчы, агроном кызматына кабыл алынат. Атам 71 жылы деги Рысбек Айдыралиев келип, өз үйгө келип, ошо атама суроо бериптир. Каракол жерине, бизге суук жерге тал терек өзөбү жашылдандырса болобу деген суроо менен кайрылган экен. Анан ошондо папам айткан экен, эмнеге өспөйт, бардык жерде өзөт, тигип бакса, караса өзөт. Ошондо ушинтип келип чакырып кеткен экен. Ошо биздин Караколду жашылдандырып, көктөндүрүп берсеңиз, пенсиядасыз, пенсияга чыгыптырсыз, бош ошондой. Ошондо келип неметкенде газета Багбан деп чыгып, ошо эки кишинин интервьюсу алып, монтип газетага чыгып, чагылдырылып берилген. Атамды ошо Каракол колхозунун теги правлениясында карап, могу токтомдун негизинде садовод агроном деген штат ачып, 100 сом айлыгы менен штат ачып, ошентип деме кылыптыр, жумушка алыптыр. Токтомдун негизинде бул архивде Каракол колхозунун архивинен алдык. Ошол архивди караганда дагы биз ушундай баа бердик. Ошол колхоздун немеси мына эмгек кызыл туу орденди бекеринен берилбептир. Ошо Рысбек Айдыралиев ушундай мээнетти ошо колхоз үчүн, эл үчүн ак эмгеги ушундай
элге тарбиялап, элди ушундай өнүктүрүп, цивилизацияга алып барганга ушунча аракет көрсөтүптүр. Потому что ар бир жазылган токтому, ар бир жазылган правлениянын протоколдору тим эле мончоктой тизилип жазылыптыр да. Өзүн сакталып, архивде биз ошо 68-жылдан бери көтөрдүк. Тим эле том китеп менен прошировано, бир жери кыргызча, бир жери орусча. Ошо 68, 69, 70-жылдарда орусча, кыргызча менен мындай мончоктой тизилип жазылган архивдери бар экен. Ошо өкмөт дагы ошо адамдын мээнетин баалап, ушундай эмгек кызыл ту ордендүү эме колхоз болуп аталышыптыр. Ак кайың токой аянты. Бул Борбор Азиядагы эң ири ак кайың токой аянты болуп эсептелинет. Талас районунун Көпүрөзөр айылына жайгашкан. Белгилүү чарбакер кезинде жөнөкөй колхозду миллионер колхозго жеткирген Рысбек Айдыралиевдин демилгеси менен тигилген. Жогоруда айтылгандай, колхозго жаңыдан багбанчы, агроном катары кабыл алынган Жекшиналы Камбаровдун мол тажрыйбасынын аркасында ак кайың көчөттөрү тигилип, анын бүгүнкүдөй бой тиреп өсүшүнө Жекшиналы Камбаровдун салымы зор экендигин айыл тургундары айтып келишет. Камбаров Жекшиналы деген болгон. Ак иши деген чоң кызматтарда иштеп жүрүп, кийин пенсияга чыккан. Пенсияга чыккандан кийин ушул Айдыралиев ак ишиге кайрылып, ал киши садоводто болгон киши да. Жекшиналыга кайрылып, ушул эмени кантип жакшыландырып, кантип эметип өткөрөбүз деп ак иши менен акылдашкан экен. Ак иши айткан экен, оңой эле. Муну ушинтип ак кайыңды тигиш керек, анан кийин бул ак кайың келечекте жакшы болот деп. Ошонун эң асты муну этегинен баштаган. Тетиякта бейшен аксакал деп коебуз, ошонун сарайын тушунан өйдөгөстөй бульдозер менен түртүп, тегиштеп, анан тигебиз. Көрсө, ал бульдозер менен түрткөндө болбойт экен, ал жал болуп, түмүрлөр. Анан үйүлүп калат экен. Анан бул болбойт экен деп, аны кайра тегиштеп туруп, анан 4 тракторду жана шак салгыч, арык салгыч. Ошону жиберди. Ошондо бу жерде мындай чырканак, 6 гана караган гана өсчү. Башка анан жана токой тал, көк талдар. Ошолорду тебелеп туруп, баягы дытылар арык салды да. Анан кийин ошондо иш жүрдү. Анан Айдыралиев колхоздун башкармасы 1972 жылы ак кайың алып келди. Ак кайың алып келип, ошо Камбаров Жекшиналы деген аксакал ушул токойду тигип бүткөнчө ушул жерде жүрдү, кеткен жок. Анан арыкты салып эметкенден кийин анда жалпы колхозчуларды эметип тиктик ак кайыңды. Ак кайыңды тигип туруп, анан баягы мал кирип жүрдү да, мусо, жылкы дегендер малдар кирип жүрдү. Анан тиги ак кайың жаш көчөттөр мал киргенде жыгылат, жетиштеп кетет. Анан 2 кароолчу шайлады бияка. 2 кароолчу шайлап, муну дөңдөгү тамна Букман деген аксакалдын үйүнүн жанына мал камай турган эме жасат. Ошондо бияка кирген малды ошо жерге камап, бияка мал түшүрбөш үчүн. Үч тарабын төлөтүп, анан кийин мал кирбегенин койду, анан мал кирбей калды. Ак кайың бир 2-3 жылда кадыресе сонун болуп калды. Баягы арасында чырканакты, талдарды басып, өйдө көтөрүлүп, кадимкидей токой болду дагы, көзгө көрүнүп калды. Келечекте Айдыралиев аксакал келечектеги муундардын жашоо турмушун эметкен киши экен да. Ойлонгон киши экен да, келечекте балдар ушундай эс алат деп.
Мына енді аққайыңды өсіңер көрдірсіңер, мына. Жақшынақай көрініп, жалаң ғана айыр емес, башқа айылдардан, башқа аймақтардан да келіп, үш жерге сұқтанып, қадымкідей есалып кетішіп атады. Қамбарып Жексеналы ақсақалдың емгегі зор бейді бұлайлы. Шуна қайыңда тигізіп отырғызғанда, өсін ошо үшін емгегі өте көп зор емгек қылғанда ошо ел үшін. Әлі өзі мұны Манаста жашаған. Ошо Израиль ошо үшін агроном Садайық екенін ұғып, ошо кишиге кайрылганда ушундай кылсак болобу деген дагы киши өсөт неге өспөйт деп ошо киши кошулуп ошол кайыңды отургузушкан. Колхозго келип иштеген. Ошол жерге келип иштеген. Жерге келип айтынча ошо Садайыктан ышта таштырып ошо киши келип иштеген да ошол жерге. Жекшиналы Камбаров Каракол колхозунда иштеп жүргөн учурунда айылдагы мекеме уюмдардын кеңселеринин алдын көрктөндүрүүгө дагы өзүнүн салымын кошкон. Жексеналы аксакал биздин агаларыбыз болот. Атам минизи да, аталаш инелери, биз Жалаңнайс уруусунан болобуз. Бул байкебиз бул аккайыңды, буну карагайларды алып келип тиккенде биз бала эле кички, жаңы 2 класс окуп калган. Биздин үйдө жатып иштеди агиши. Мен бала кезимде билем да, биздин үйдө жатты. Анан агиши көчөттөрдү алып келгенде карагай немелерди алып келиптир, кайыңга кошо. Анан алдагы контордун, больницанын тегеректерине тиккен экен. Ошондо карагайга бүт бантик байлап келиптир, кысыл бантик. Муну эмнеге байлап келгенсиң десе, айткан экен. Ошол күндү карап турган жак бутактарына байлап келген да. Кайра ошол бутакты ошо күндү карап тигиш керек деп. Болбосо өспөй алат деп. Бүт ошентип тигилген экен. Ошондон ошо карагайлардын баары өнү өстү бүт. Биз бала кезде мынча окуп 60-тан ашып калдык. Ошо карагайлар дагы деле бар. Көбү кыйылып кетти. Ошо аксакалдардын арбагы ыраазы болсун. Ушуну куруп берип кеткен. Эмгеги чоң. Айылга абдан эмгеги чоң. Бул кайыңдын көп пайдасы тиеп атат биздин айылга. 1977 Манас колхозунун башкармасы Абжалбек Ашырбеков Жекшиналы Камбаровду айылда жаңы салынып ишке берилген бала бакчанын айланасын көрктөндүрүү өтүнүчү менен кайрылган. 3 гектарды түзгөн бакчанын чарбагына алма, алмурут, кара өрүк, сары өрүк жана башка көптөгөн өмө жемиштерди өстүргөн. Бизге да мына садик курулуп калган убактарда ушунун ичин жашылдандыра турган болуп калышты да. Анан колхоз анан бизди баягы 2 шопур кылып анан кийин ушул кишини жаныбызга кошуп Жексеналы аксакалды Камбаровду ал убакта Фрунзеге бардык. Ботанический деп коет экен. Айрда ошо ар кандай эмелер бар экен да. Мамлекеттин коругунда турган арча, ар кандай эмелердин баарын ошол жерге тигилген. Мөмө жемиши эмесинин баардыгы бар экен. А киши болунча айрдан жүктөп алып ошо киши мына ошол жерге алып келип жашылдандырып, мына биз деле айылдаш болгондой кишини көрүп аттык да. Бер ошунун баарын колунан келишинче эмгек жасаган киши эле да. Газ 53 машина айдайр элем мен ал убакта. Ошо газ 53 менен 2 машина болуп, жаныбызда бир газ 51 деген бар эле, 51 деген. Ошо 2 машинага жүктөп алып келгенбиз. 78-жылдар бул ошо Ашырбеков деген киши башкарма болуп турган убак экен. Биз ошо киши менен барып, ал киши колхоздон доверенность алып, закондоштуруп, ботаническийдин ичине кирип, биз мурданы көрчүдөр эмес, көргөндө эмеспиз. Ар көрсөң түрлүү эмелер бар экен ичинде. Бүт мындай өсүмдүктөрдүн баары өскөн жер экен, балам. 3 гектар жерин айдатып, колхоз айдатып берди бүт. Ушуну жашылдандыргыла деп. Анан ошол жерге бүт Камбаров аксакалдын аркасы менен бүт алма, алмурут, чыгып көчөттөрдөн калган жок. Тегеретте бүт ошо садикте иштегендерибиз мээнет кылып ошо Камбаров аксакал бизди иштетип, ошол жерде тим эле таштак жердин баары ломдоп касып көчөттөрдү отургуздук. Эшигинин алдын гүлдөткүлө деп эшигинин алдына жана туяларды, сирендерди, розаларды, ошолордун баарын жерди касып тигип, Камбаров аксакал кайра башка жактан топурак ташытып, ичине топурак төктүрүп, жумшак топурак тиги жердин баары таш экен деп. Ошонун баарын гүлдөттүк ошо аксакалдын күчү менен. Анан ал киши ошол жердин баарын гүлдөтүп, эч кууратпай бүт сугарып багып ошол жерден чыкчу эмес. Биз болсо садикте иштейбиз. Мен ошол жерде медсестра болуп, сайыс тараганда иштедим. Анан аксакал ошо өмүрүн эметкенче ошол жерде иштеп жүрдү.
Бизди жаныбызды койбой бияка картошка тиккиле, сабиз тиккиле, мен багып берем, бадыраң тиккиле балдарга бересиңер, помидор тиккиле деп. Ошонун баарын тигип анан кийин ошо аксакал багып берди бизге. Ошонун баарын гүлдөтүп багып анан ошо балдарга сатып албай ошол жерден иштетчүбүз баарын. Мөмөсүн алып бүт ошо компот жасап балдарга пайдаланып жүрдүк. Ошо аксакал бирөөнү куураткан жок да, негизи ошол жерден чыкчу эмес. Сугарып эле ошолордун жанында жүрчү. Жекшинал ата 2 кабаттуу типтүү бала бакчанын айланасын көрктөндүрүү максатында ийне жалбырактуу карагайлардан тартып, тоо арчасындагы алып келип отургузган. Мен жаңы совхозбор иштедим. Иштегенде Ашырбек Акжалбек киши башкармоочу. Анан бир күнү наретти айтты, чогушта. Аксакал киши келет. Ошо кишине бакчаны карайт. Сен жаш баласың го? Сугарышып жардам бер, ошону өстүрүш, ошо кишиге жардам бер. Каерден сууап келип бир көрсөтүп койсоң болду, калган тиги киши өзү кылат. Ал киши караколдо кайын тигип келген киши деди. Келип калды, учурашып. Балдар мен ошол жерге жумушка келдим. Кабыл аласыңарбы? Ой, чеке таанычыбыз да. Сизди кабыл албаганда кимди алабыз? Сизге окшогон аталар бизге керек да. Деп ошо бала чака менен кабыл алып ошол жерде иштедик. Мунугу эмелерде. Алма мул кайын эмелер, арчаларды эрте жашта барып казып келди Чуашуудан. Муну арчаларды. Тигилерде болсо көчөттөрдү Бишкектен басып келишти. Анан тегеретте дагы саралча алып келди. Ал саралчаң тикенди үрек болот деген дагы, о жаке муну эмне кыласың? Муну чарбак кармасаң мунга мал кирбейт. Дебеди. Анан ошол жерде бүт тегереттен кийин кармадык. Кармаганда эскимде эле жок, жаш бала мен анан берди бир Бөкөн деген киши бар эле, иштөөчү. Анан тиги десатка от жаккан балдарды менен бүт ушунун баардыгын тиктик. Алманы тигип көчөттөр чоңоюп калган кезде жекеңден дагы бир кызыгы мага бир банка сыр берчи деди. Эмне кыласың? Мен ууру калмайм. Көрсө баягы алманы кыдырып жүргөндө түйүнөн жаңы тигилген алмаларды жулуп кеткендер бар экен аргаш жерден. Ошолордун баардыгын кыракы киши эмеге таякка чен салып алып 70 сантиметр кылып жерден бирдей размерде макс менен акырын алманы кабыгын сыйрып ошого баягы сырдан белги коюптур. Анан белги койгондон кийин бир күнү айтты, азыр милиция келет. Мен сага ууруларды көрсөтөм деп. Муну эле астыркы көчөдө бияктагы жаш балдар бар, жаңы үйлөнгөндөр, жаңы түшүп аткандар. Анан милиция келген баягы марын эшитип келбеди. Кармап. Анан биз өзүбүздөн сатып алганбыз. Өзүң сатып албайла, мына менин белгим. Мына белгим деп. Тиги метрге ченеп бүт баягы алгандардын баардыгы бир размерде макин менен аттан баягы сыздан сызып коюптур да. Карала ат берген калкоз. Ошону минип келет. Эми ошонун кишинин эмесин көрбөйсүңбү? Атты минип келип, минерин көк жашыл болуп турса, атын аяка койбостон бияка чуап келип, бияка салып коет. Ва бияка ат кирсе, ат сөйкөнүп кетсе алма болбой калат деп. Ушундай киргизчү эмес. Тегеректеги кирген кишилердин малынын баардыгына меселе кыштара салдырам деп коркутуп эч ким эметпей калган. Ажанантип уурдалган алмаларды кармагандан кийин берге эч ким деге келип уурдабай калышты эл. Ак көңүл эми мунусун да айталы. Жакшы киши эле да бул. Көргөн жерден ошо эмесин айлык алып, каткырып күлүп, акыбалын сурап ушинтип турган чоң аталарыбыздын бирилер да балам. Мен ошого ошо киши менен жанына барып түшүп барып ушул жака колхозго мынакей элибизге жакшылык кылды дем чоңдордун эмеси менен. Мен ушул жака чейин ойлоп турам да ошо кишини. Анан а кишинин да бир жакшысын айта кетейин сөздөр бирөө. Мындай таапчылыгы болор эле жанагындай бир жанагы жаңгак биринчилерден борт чатбасарга жаңгак тиккен киши болчу бул. Анан ошол мен бир кезектерде ашказанда кичине эметип калсам ошо мына эменин жалбырагы эмелери дары болот деп
анан көрүп алып каткырып күлүп баягы чөптөрдү ичип атсызбы деп коер эле. Анан мен 100% билбейм, тең түш болбогондон кийин жанында жашабагандан кийин анан мен ушул кишинин жакшылык элге кылган жакшылыгын, мээнетин көрүп калдым. Жекшиналы Камбаров өз жашаган Чат базар айылындагы үйүнө алгачкылардан болуп жаңгактын көчөтүн отургузган. 60 жылдык тарыхы бар жаңгак бой тиреп мөмөсүн берүүдө. Чат базар айылындагы атам жашаган үйдө турабыз. Баарыбыз ушул жерде чоңойдук. Ушул жерде өстүк. Ушу атам ушул жерде бакты. Мыногу жаңгакты тикти. Бул жаңгак бир 60 жылдан ашып калды. Ошондо бир эле ушу жаңгак болчу, биякта жок болчу. Эми азыр тигишип атат. Караколдон Абдырайым деген Айдаралиев аксакалдын агасы табык киши болчу. Ошо киши да келип ушеден жалбырагын, анан жанагы жаңгактын сырттарын алып кетчү ушу дарылыкка. Элдерди дарылачу экен ошо. Анан беден да ошо дарылыкка келип алып кетишчи, жалбырагын алып кетишчи күзүндө жанагы кийистерге, немелерге сактаганда боз үйдүн кийистеринин арасына салып койсо көө түшпөйт деп. Атам айтар эле ошо камбар чоң атабызда ошондой неме болгон экен. Элдик табык болуп, элди дарылачу экен. Анан ошо Талды булакта болушкан экен ошо. Анан айтар эле ошо жанагындай жара пара ооруларды өзүнчө суудун нары жээгине боз үй тигип ошол жака дарылачу экен. Атам да ошентип кээ кишилерге келсе жанагы ушу жаңгактын эмесинен неметчи. Анан көбүнчө муну жылкыны да көп билчү да атам. Ошо Энгилиске башкарма болуп барганда башкармага баягы ат ал убакта машина жок экен да, анан ат неметкенде анан баягы аттын арасынан бир атты тандап деп жоор бир аттычы. Анан элдин баары таң калыптыр да, бул башкарма эмне бул? Ушунча аттан бир жаман жоор атты тандаган деп. Анан аны алдырып турган ошондо мунугу ошону дарылатып жанагы жоорун. Ошол күлүк болуп чыгыптыр да, аябай шундук ат болуп. Мына бакчабызда ар түркүн алмалар болчу да. Бирөө грушовка, бирөө неме, анан сорттор. Анан ошо биз баарыбыздын атыбызды коюп койгон. Анткени балдардын атын. Анткени мейман келгенде кайсы алмадан алып кел десе эле, бар уландын алмасынан алып кел же өрнөктүн алмасынан алып кел десе, баягы же Светанын алмасын шашпай таап келчү да. Жекшиналы ата үй бүлөдө Бүбүгүл апа экөө 9 баланы татыктуу тарбиялашкан. Бардыгын жогорку билимдүү кылып, өз жайларына очор бачар, ордолуу шаар кылып отургузган. Бүбүгүл апа мугалимдик кесипти аркалап, колунан көрү төгүлгөн чебер уз болгондугун кыздар эскеришет. Антенем биз эс тартканда эле абдан мээримдүү, ушундай бир каты сөзүн укпаган, апам да ушунчалык жээндүү, мээримдүү аял болуптур да. Азыр эстесек, апам баарыбызга туура тарбия берип, апам да согуш мезгилинде мугалим болуп иштеген. Анан кийин бизге ушу атам келгенде эле, жумуштан келгенде, атам жумуштан келатканда эле астына төшөк салып, жастык коюп, чарчап келатыр деп эле орунтук даярдачубуз. Анда стол жок болчу, жерге эле жашынакай төшөк салып отурчубуз да. Анан кийин эле ой, бул кызымды мен сары кызымды врач кылам, бул эжемди мугалим кылам деп отурчу. Анан баягы мен врач болгондон коркуп, өлгөн кишилерден коркуп барбай мугалимдикке тапшырып калдым. Эжем болсо медсестра болуп калды, медик болуп калды. Анан ошо иш кылып ким болсо деле боору кээр ушунчалык. Бирөөнүн бирдекесин укса эле кокуй, мына жашынакай тамак арса деле ушу бир жолоочу келип жеп кетсе экен деп эле ушундай бир тууган балдарына да ушунчалык мээримдүү караган адамдар болуптур. Азыр ойлосок бир катты сөзүн укпаптырбыз. Айланып кагылып эле жумуштан келсе эле баарыбызга эркек балдарга эшикке огородко тапшырма берсе, апам бизди үйдөн тарбиялап эле ушундай, апам өзү баягы уус чебер аял болгон. Ошонусун үйрөтүп 5-класстан 8 бүткөнчө эле туш кийиз сайдырып, иш кылдырып, кол өнөрчүлүк жакшы. Атама жана китил шымдарды апам кол менен эле тигип берчү. Бизге деле кийим анда мындай кийим жок болчу. Кол менен тигип эле кийгизип койчу. Эң алы чоң атам балдары менен чогуу өстүк бир үйдө. Чоң атам кайтыш болгондон кийин аларга биринчи тигип, майрамдарда, айтта биринчи акесинин балдарын кийгизип, анан бизге тигип берип, апам ушинтип
чоң апам экөө 23 жыл бир үйдө жашаптыр. Чоң атам кайткандан кийин бир сен мен дешпей экөө абдан эже сиңдидей бир туугандай болуп чоңоюшту да. Ушу чоң апам экөө бир үйдө. Анан кийин балдар чоңойгондо эле Манаштан жер алып аяка бөлдү чоң атам балдарын, чоң апамдарды. Кайрымдуулук көп кылган да атам. Орус болобу ушу тегеректе немис, орус достору көп болчу. Кимге болбосун кол сунуп ушундай жардам берип, колунан келгенде жардам кылып турган адам болчу да, мээримдүү. Бир кат айтканын укпаптырбыз, бир балдарын урчу ушул жерде немистер кур менен. Ушу бирибиз да таяк жебей чоңойтурбуз. Азыр ойлосоң. Жекшиналық Камбаров Улуу Мекендик согуштан кийин берилген бардык орден медалдардын ээси. Ошол эле учурда КПСстин 50 жылдык юбилейлик медали, партиянын ардагери, эмгек ардагери сыяктуу сыйлыктардын ээси болгон. Ал кайсы жерде кандай гана кызматты аркалабасын, өзүнүн иш билиги, эмгекчилдиги жана жоопкерчилиги менен башкалардан айырмаланып турган. Мына Кыргызда кеп бар да, атадан мал калганча тал калсын деген, мына атамдын урпактары билип жүрсүн, ошо чоң атабыз, тайталар ушундай иш кылган экен. Учурунда эл үчүн кызмат кылган. 82-жылы партиянын ветераны деген Андроповдун да жөш белги берген. Атам бир эле согуштун ветеран эмес, эмгектин ветераны деген медали бар болчу. Анан кийин жана 50 жыл партияда деген Андроповдун дагы партиянын ветерандыгы менен. Ошо менен кайрылганда Базарбаев башкарма Кеңеш Касымбекова звонить этиптир кабинетинен. Мага бир аксакал келди. Партиялык стажы 50 экөөбүздүн жашыбыздан улуу экен деп. Көрсө мен ойлосом ошондо ошо кишилер 50ге чыгалат кезиге окшойт да. Анан ошондо сразу эле ошо Кеңеш Касымбековго звонить этип, ал киши неметип кол коюп, анан ошо машинени бизге атама чыгарып беришкен. Анан ошону оңдоп неметип, мына өмүрүнүн акырына чейин минип жүрдү атам. Ар дайым газетага берилип, ар дайым редакциялардан келип интервью алып турчу. Камбаровдун багы деп, ошо атамдын жашылдандырып, кан жерлеринин баары көгөрүп, ушунчалык бак-дарак болуп, өзүшү партияга мүчө болгону жарым кылым деп дагы мондай газетага чыгып, аябай эмгектери атамдын ар дайым чагылдандырып турчу газеталарга. Жакшы инсандын артында бак калды. Бактым өмүсүн бүгүнкү күнгө чейин эл ооз тийип батасын берип келишет. Жекшинал атанын көп жылдык эмгегин айыл эли баалап, өзү жашап өткөн айылдагы көчөгө анын ысымын ыйгарышкан. Атабыз менен апабыз бизге убагында жакшы тарбия берди. Экөө ушу жамандык кылбагыла, колуңардан келсе адамга жакшылык кылгыла деген көп сөздөрүн айтып жүрүштү. Ушу атабыз ушу мээнети чоң экен, ушу эл дагы сыйлайт. Көргөн жерден адамдар ким баласын деп сураганда, жекшиналдын баласымсың, Камбардын жекшиналдын баласымбы деп көп айтышат да ушундай эмелердичи. Мен да сыймыктанам ушугачы, ушуга абдан сыймыктанам. Анан ушу эл дагы ушу атамдын мээнеттерин баалап, көчөбүздүн атын ушу эл ушу баалап эле беришти да, ушу сыйлап ушу көчөдө аты калсын деп. Анан ушу көчөбүздүн аты Камбар уулу жекшиналындагы көчө, ушу жашаган көчөсүнүн атын берди. Атабыздын эмгектери ушу эл унутпайт экен да, эл көргөн экен учурунда, ошо бүгүнкү күндө мөмөсүн берип түшүмдөрүн алышып атат. Кудайга шүгүр, өзүнүн дагы ушу үйдөлөрдө тийип кеткен алмалары бар. Азыркы кезге чейин өзүнүн колу менен тийип кеткен. Ошолордун жеп турабыз мөмөсүн. Аккан арыктан суу агат дегендей, Жекшинал атанын уул кыздары бүгүнкү күндө бардык тармактарда үзүрлүү эмгектенишип, эл кызматын аркалап жатышса, уулу Улан Манас айылындагы трасса боюн көрктөндүрүү максатында ийне жалбырак тоо карагай сасналардын көчөттөрүн отургузуп, бүгүнкү күндө көрктүү жайга айландырган. Жекшинал атанын көзү өтсө дагы артында калган эмгеги, мөмө жемиш багы менен ак кайыңдары элибиздин эсинде түбөлүккө сакталат.